Бизде мына айтайын 2013 жылдан баштап 4 жыл катары менен 13, 14, 15, 16 жыл 4 жыл катары менен биз Кыргызстанны теледолбоор деп 2 жыл КТРК менен иштедик, 1 жыл ЛТР, 1 жыл Пирамида каналы менен иштедик. Анда биз эмне кылдык? Биз биринчи ошо мектептер менен иштеп атканбыз алгачкы. Ошондо мектеп окуучуларына жанагындай теориялык курсту жарым жыл окуткандан кийин мектеп сабактан тышкары. Анан ошол жерден баягы балдар аябай ичиндеги сезимдери козголуп, тим эле мындай бир башкача акыбалга келип, анан ошонун ичинен дагы кайра тандоо өткөрүп, себеби баардык каражатка байланыштуу болчу. Анан биз бир нече мектеп, Бишкекте 16 мектепти камтыдык. Кийин 4 район деп туруп, анан курама топторду түзүп туруп, жайында бир жумага жайлоого алып чыгабыз. Жайлоого алып чыктык. Анан ал жерден 4 курама топ болсо, 4 боз үй алып келебиз дагы, арендаганын баарын алабыз. Анан боз үйдү теориясын окуткандан кийин анын практикалык көрсөтмө сабак деп коебуз, мастер-класс. Ошол жерде үйрөтүп, көрсөтүп, балдар өздөрү тигишти. Түндүктү көтөрүп, кадимкидей анан ошонун баарын тигип атканда биз баарын көрсөтүп да, үйрөтүп да кайталатып бышыктап аттык. Ар бирөөнүн аталышы эмне, мисалы сокмо, эшме деген эмне, боз үйдүн жыгачы, кийизи деген ар бирин бүт орду менен, ирети менен кандай тигилет деп бардык ичинде философиясын дагы бардыгын камтып түшүндүрдүк. Мисалы төр кандай болот, коломто, тиги бул босого улага деген нерселерден баштап, эпчи тарап, эр тарап дегендей нерселердин баарын түшүндүрүп атып, ал жерде иш жүзүндө көрсөткөндө кадимкидей кабыл алуу башка. Биринчиден өздөрү аракет кылып тигип атканда кадимкидей мындай түшүнүктүү алат экен. Анан чечип атканда өзүңөр чечесиңер. Ирети менен кандай жыйнайсыңар баарын түшүнөт. Себеби боз үй тигип атканда үзүк турдуктары дагы бүктөмдөрү бүт орду менен да. Так ошондой кылып тигип атканда түшүндүргөнбүз да. Көрдүңүзбү? Азыр биз муну айтабыз, бул жыйнаганда ошентип жыйналыш керек деп, чечкенине келгенде өзүнө бердик, өздөрү чечет. Анан ал жерден топтор менен мындай конкурс иретинде да, реалити шоу форматында анан упай топтошот. Ким туура, ким жаңылды. Анан бул конкурстан бул биринчи орунду алды, бул экинчи деп ушундай балдарга аябай кызык кылып уюштуруп сонун өттү. Андан тышкары мисалы, бул жалпы мисалы боз үй тууралуу. Эркек балдарга ат току, ат жабдыктары өзүнчө, анан ат току, менүү ыкмаларын үйрөттүк. Үзөңгү теппей, анан жанагындай ар кандай ыкмаларды үйрөттүк. Анан тыйын эңмей, жаатуу мисалы. Баягы негизги түшүнүктөрдү. Анан улактар эми баягы улак деп коебуз го, көк бөрүнүн негизги баягы эңүү ыкмасы, бастыруу ыкмасы. Ушул нерселерди үйрөттүк. Шаардык балдар арасында жылкыга өмүрү мынтип жакын басып көрбөгөн балдар бар. Ушуну үйрөтүп аткандачы бир жуманын ичинде тим эле өмүр бою аттын үстүндө чоңойгон балдардай болуп калбады. Эмне үчүн? Себеби биздин тетиги генетикалык бир өзгөчөлүгүбүз ошол жерде өзгөчө койгон экен. Биз көрдүк ошону кадимкидей.